Кечиресиздер туугандар, ушундай чоң кайрылууга туура келди. Биздин саат боюнча азыр 5 болуп калды окшойт Москва шаарында. Мен сиздерге кыргыз элинин кайрылуунун себеби мындай туугандар. Бүгүнкү 9-сентябрь 10-сентябрь караган түнү өзүңүздөр билгендей бүгүн өзү Кыргызстандан биздин кызыбыз, карындашыбыз Орозайым Нарматова учуп келишке эле Москва шаарына туугандар. Бирок жолдо тоскоолдук болуп, биздин карындашыбыз Орозайым Нарматованы СМБ УКМКга мындай айтканда кармап кетиптир. Мында ачык айтыш керек анда. Сенчи мен ошол кыргыз элине кайрылып кетем туугандар. Кайдыгер карабаган жарандарга кайрылып кетем. Ушул кайдыгер карабаган жарандарыбыз Бишкек шаарында. Ушул Орозайым Нарматова кечки ошол 9-нан 10-на караган түнү саат 3-төрдө туугандар. СМБ кармап кетиптир. Бул кыз биз бүгүн Москвага учуп келиш керек эле. Өзүңүздөр билгендей, бул кыз Кыргызстанда болчу эле, себеби бир тууган агасы каза таап, ошо бир тууган агасын сөөгүн Кыргызстанга жеткизип, ошол жерде тажиясын өткөзүп, бүгүн кайтып келиш керек эле. Бирок турмушка байланыштуу биздин арам бийлик, мындай айтканда, Садыр Жапаровдун бийлиги мыйзамсыз ушул кичинекей кенедей кызга тоскоол болуп алып кеткени бул бийликке, мыйзамсыз бийликке жакшылык алып келбейт. Ар бир жаранга кайрылып кетем тууган. Кайдыгер карабаган Бишкек шаарында, Ош шаарында, ошол 7 областка кайрылып кеткен кайдыгер карабаган жарандарга туугандар талап кылат. Мыйзамсыз бийлик Орозайым Нарматовдун колуңарды тарткыла. Мен сиздерге айтып кетейин. Ошол кызыбызды биз силерге 3 саат эмес, 2 саат дагы эмес, 1 саат убакыт беребиз. 1 сааттын ичинде кое бербей турган болсоңор, мен лично өзүм учуп барам. Бишкекке мен өзүм барам. Ошол кызды кое бербей турган болсоңор, мен айтып коеюн. Ошол кызды колуңарды тарткыла туугандар. Биздин партиялаштарга, ошол макул эмес уюмунун кыймылдын мүчөлөрүнө, мен укугум бар кыймылдын мүчөлөрүнө Москва шаарында бүгүн мен баардыгын чакырып кетем. Тез чогулуш кылып, жыйын өткөзүп туугандар. Ушул кызыбыз боюнча маселени коюп, ушу биздин бийликке, мыйзамсыз бийликке ушул кызыбызды коргоп калалы. Бул мыйзамсыз бийликтин алсыздыгын көрүп туруп, ушундай кичинекей кенедей кызга ушундай тоскоолдук кылып, путтарды тосуп туугандар. Эркектерге күчү жетпей, ушу кыз балага күчү жетиптир мыйзамсыз бийликтинчи. Өзүңүздөр билгендей, бул бийлик мына кече жакында эле Кыргызстандын биринчи качкын президент Аскар Акаев барганда резиденциядан тосуп алып, жолугуп, ошол жерден сый көрсөтүп кылмышкерге. Ол кылмышкер Аскар Акаев деген кылмышкер түрмөдө, орду түрмөдө болчу. А булар резиденциядан тосуп алат. Мына бизде ошондой Кыргызстанда чыныгыз саясий манай ошондой туугандар. Бизде урулар, көпөстөр, зектер, мошенниктер, жуликтер тайраңдап жүрүшөт. А биздин мыйзамды сыйлаган кичинекей кыздарыбыз, кенедей кыздарыбыз, ошондой кыздарга биздин мыйзамсыз бийликтин кудурети ушундай адамдарга жетет. А мындай чоң крокодилдерге ушинтип резиденциядан тосуп алып узатып коюшат. Ошон үчүн мен дагы бир жолу кайрылып кетем кыргыз элине. Бишкек шаарында ким болсо, Ош шаарында, ушу 7 областта бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүнө туугандар айрыкча. Бул өзүңүздөр билесиздер, бул кыз биздин бүтүн Кыргызстан партиянын мүчөсү. Московской область боюнча координатор, мындай айтканда, бүтүн Кыргызстан партиясынын Москва шаарынын координатору. Кайдыгер карабайлы туугандар. Бүгүн азыр жакынкы арада мен Москва шаарына айтып кетейин, жыйынды жолуп өткөзүп, мына мыйзамсыз бийликке кайрылып туугандар Орозайым Нарматованы биз
чыгарып алышыбыз керек. Бул биздин милдетибиз болот туугандар. Сөзсүз чыгарып алышыбыз керек. Ар бир жараныбыз ушу мыйзамсыз кармап турган СМБга мен лично дагы ушу СМБга кайрылып кетем. Ушу азыркы УКМКнын мыйзамсыз төрагасы Ташиевке, Кыргызстан Республикасынын мыйзамсыз президенти Садыр Жапаровго айтам. Жакшылыкка алып келбейт туугандар. Жакшылыкка алып келбейт. Мен сиздерге эскертип кетейин, жакшылыкка алып келбейт. Эл көтөрүлсө сел болот дейт. Бул бийликтерге кимдер келген эмес туугандар. Бул бийликке кимдер келген эмес. Өмүр бою бийликте отурам деп ойлобогула. Биздин карындашыбызды мына 1 сааттын ичинде кое бербесеңер туугандар, өзүңүздөрдөн көргүлө. Мен сиздерге эскертип кеттим. Кайдыгер карабаган жарандар, туугандар, ушу кичинекей кенедей кыз карындашыбызды ушинтип Москва шаарына учуп келип аткан жерден тосуп кармап кеткендиги бул деген эмнени билдирет? Эмнени билдирет? Себеби баягы коркконго кош көрүнөт деп, бул бийлик түшү күнү түнү коркуп качан бийлигим алып коет деп элден коркуп жаткандыгы туугандар. Коркпогон бийлик болгондо биздин мындай кичинекей мыйзамды сыйлаган жакшынакай карындашыбызды ушу аэропорттон пут тоспой кое берет болчу туугандар. Булар ушул кыздан коркуп атат, кичинекей кыздан коркуп атат туугандар. Себеби эмнеде? Себеби адилетсиздикте. Көрүп турат, кыргыз эли кыйналып жатканын көрүп, ошол состояниене жеткизгенин билип туруп, ошого окшогон алсыз айымдарга күчтөрүн чыгарышат. Өзүңүздөр билип көрүп. Булар мына окшогон көпөстөрдөн, жүлүктерден, долларлар урдаганlardan сомдоп, өзүңүздөр билгендей, мына Райым миллион деген камалат деген, булар окшогондон ошондой акчаларын кустуруу жолу менен оң чөнтөккө, сол чөнтөккө салып, кыргыз элине отчет бербей, өзүңүздөр көргөндөй, ошо акчаларды алып коюп, кое берип жатат кылмышкерлерди туугандар. Ошол мен ошого кайрылып кетет элем туугандар. Мына айрыкча бүгүн азыр биз Москва шаарында чогулуп атабыз, жыйынды азыр өткөзөбүз биз, Кудай кааласа. Ушу срочный. Себеби талап кылып кетебиз. Орозайым, Нарматовым, колуңду тарт. Колуңду тарт, мен дагы эскертип кетейин. Колуңду тарт, мен мына бийлик мыйзамсыз бийлик айтып кетейин. Колуңду тарт. Туугандар, мен дагы эфирге кирем. Ар 1 сааттын ичине кирип турам. Не болуп атат, не жок. Мен кыргыз элине жеткиз, чындыкты мен жеткизип турам туугандар.